Береке, жомоко жана кубанычка толгон жаңы жыл майрамы бүгүн Жалал Абад облусундагы 150 баланын башын бириктирди. Облус башчысынын балаты майрамы Манас шаарында өтүп, алгач балатынын айланасында оюн зоок, ыр, бий менен башталды. Келе жаткан жаңы жылыбыз берекелүү жылдардан болсун. Токчулуктун, молчулуктун жылынан болсун. Кайсы жыл? Жылкы. Жылкы. Азамат, коеректен сарамнакет. Бир жылкы ичинде жылкы бар. Эми команда болуп жарышабыз. 1 2 3. Эми шалдагай, шарларды топтойбуз. Бирден алып келебиз. Ертерек. Авайла. Ал арада салтка айланып калганда эки наристе облус башчысы Тилек Текебаевди тосуп алып, жаңы жылы менен куттуктап, белектерин тапшырды. Бул эми жаңы жылдык деп биз өзүбүз жакшы мурунтан илгертен бери майрамдап келаткан майрамыбыз. Бул майрамыбызды болсо кичинекей балдарыбыз жана чоң кишилерибиз болобу кандай болсо да ошо күтөт бул жакшы жылды жыйынтыктайлык деп. Ошол себептен болсо мына атайын бүгүн балдарыбызга жакшы ошо жылдыбызды жыйынтыктаган боюнча жакшы майрам тартуулайлык деп мына бүгүн ошону тартуулап отурабыз. Ушу балдар үчүн ёлкаларды уюштуруп, кызыктуу оюндарды кылып, балдарга подаркаларды кылып, жогорку акимчилик, ушу биздин балдарга көңүл бөлгөн адамдардын бардыгына рахмат, мен ыраазычылык айтамын. Өтө кубанычтамын, оюндарын көрүп, башкача сезим келди мага. Майрам шаңы уланып, сынактардан жеңип алган балдарга облус башчысы өзү белектерди тапшырды. Андан кийин балдар жана ата-энелер иш-чаранын экинчи бөлүгү үчүн административдик имаратты көздөй бет алышты. Бул вакытта балдарды толкундануу, кубаныч жана өзгөчө шаң коштоду. Көптөн күткөн майрамга чындап келгенине ишене албай, айланасын таң кала карап, жүрөктөрүндөгү сүйүнүчтү жашыра алышкан жок. Бүгүн жаңы жыл аябай сонун болуп атат. Ырдап, бийлеп, көңүл ачып, мындай оюндар болуп, мага аябай жакты. Бул интернаттын жаңы жылы аябай жакты мага. Мектептен бир өзүм келдим. Жакшы окуймун. Эжекем директор кабинетине алып келди. Кийин ушундай жаңы ёлкага барасың дедим. Кийин сүйүнгөнүм эмес, сүйлөй албай калдым. Жаңы жыл жакта биринчи белектерди утуп алдым. Оюндар да кызыктуу болду. Көргөнбүз аю мультик каармандары өтө сонун. Балаты майрамына окуунун мыктылары, олимпиада, спартакиаданын катышуучулары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн чыккандар жана майыптыгы бар балдар чакырылган. Ал эми Тогуз-Тороо районунан шартка байланыштуу келе албагандыктан алардын белектери почта аркылуу жиберилет. Мына бүгүнкү күндө өзгөчөлөнүп атат. Себеби мына Манас шаарынын Азаттык аянтына атайын балат орнотулган. Ошол балаттын ачык асман астында дагы биз 1 сааттык оюн зоок уюштурдук. Азыр болсо ичине административдик имараттын ичине атайын жомок уюштурулду областтык барпатындагы Кыргыз драма театры тарабынан. Окуучуларга жомок тартуулап, ыйгамет өкүлдүн атайын даярдалган белектерин тапшырып атабыз. Белектерине атайын тартуулардан көбүрөөк топтомун. Ошондой эле баштыктарындагы атайын жаңы жылга ылайыктап буйртма берилди. Ошондой эле биздин Жалал Абад шаарында атайын даярдалып тигилген жумшак оюнчуктарды да белек кылайлы дедик. Ошондой эле балдардын баягы китеп окуусун кызыктырайлы деп ар бир эмеге китебин дагы койдук. Ошондой эле өкүлдүн да куттуктоо открыткаларын салып койдук. Бул эми өкүлдүн куттуктоосу жер-жерине барганда балдар үчүн мотивация болсун деген ниетте ушундай белектердин топтомун уюштурдук. Белгилей кетсек, мындан сырткары облуста район акимдери жана шаар мэрлеринин да балаты майрамдары өткөрүлөт. Анда оюн зоок уюштурулуп, белектер берилип келет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.